Ооба Мираже бармын. Ошо че-то жок болуп кеткенден. Негизи аэродроп дегенде мен камерамды жандырбай эле коеюн камераны жандырганда бир аз чарык чурк болуп жакшы тонук угулбай калат да сиздергечи. Ошондуктан жандырбай эле сүйлөй берейин. Азыр бир аздан кийин экраныбызды жандырып экран менен бөлүшөбүз. Баштадык анда достор. Аэродроп дегенде биз ушул Инстаграмды көргөндөр болсо, Инстаграмдан айтып эле келе жатабыз аэродроп боюнча түшүнүк берип жатабыз. Ошентсе да бир аз берип кетели. Аэродроп бул абадагы акча да, мындайча айтканда, сиздердин жаныңыздардан эч бир акча кетпейт, акча каражаты кетпейт. Бул жака бир токендерди сатып албайсыздар, эч качан акча салбайсыздар аэродропко. Аэродропко жөн эле өзүнүн шарттарды аткарып койсоңуздар эле сиздерге бекер криптовалюта, бекер ошол монета түшөт да. Шартын туура аткарышыңыздар керек болот. Туура аткаргандарга гана түшөт. Ошол шарттын аткарган адам гана ошол өзү аэродроп уюштуруп аткан компаниянын монетасын ала алат. Ал монета кайсыл жака түшөт? Шарттарын аткарып атканда сиздер крипто кошелектин адресин жазасыздар. Ошол адреске келип түшөт. Башкача айтканда, сиздердин крипто кошелегиңиздарга келип түшөт. Бул аэродропко катышкан ар бир адам өзүнө жеке крипто кошелек ачат да. Могу жерде точка деген камераңызды өчүрүп койсоңуз, өзүнө жеке капчык ачат. Ошол жеке капчыгына монеталар келип түшөт, NFT келип түшөт. Ошол түшкөн монета, мисалы Trust Wallet капчыгын сөз кыла турган болсок, Trust Walletке келип түшөт. Trust Walletке келип түшкөндө ал монетаны сиздер кадимки акчага, эгерде ал монета биржада бар болгон болсо, листинг болгон болсо биржага, сиздер ошол кайсыл биржада листинг болсо, ошол биржага алып чыгып, кадимки акчага айландырып сатсаңыздар болот, сомго айландырып алсаңыздар болот да. Ошондой эле NFT токендерди дагы биржада бар болсо, ошол биржа аркылуу сомго айландырасыздар. Ал эми кээ бир түшкөн монеталар бул биржада жок болот да, ценасы жок болот. Учурдагы мындай сатканга болбой турган болот да, мүмкүнчүлүк жок саткангачы. Анда аны ошол эле Trust Wallet кошелегинин ичинде кармайсыздар. Ал монетанын өзүнүн белгилүү бир убакыты болот. Мисалы 1 августта листинг болот десе, 1 августка чейин сиздер эч качан эч жерден сатпайсыздар да, сата албайсыздар дажечи. Кыймылдата албайсыздар, ошол жерде эле тура берет. Анан 1 август күнү листинг болгондо кайсы биржада листинг болсо, ошол биржага которуп акчасын сом кылып айландырып чыгарып алсаңыздар болот. Аэродроптун түрлөрү бар. Түрлөрү көп аэродроптунчу. Негизи бардык эле түрлөрүндө шарттары окшош да, бирокчу бир аз гана айырмасы болбосо, негизинен койгон талаптар бирдей эле. Кандай шарттарды коюшу мүмкүн алар? Алар бизге көбүнчөсү өзүнүн социалдык баракчаларына тиркелүүсүн сунуш кылат. YouTubeга тиркел, подписаться бол, лайк бас. Ошол компаниянын твиттерине, ошол компаниянын ВКонтакте, Дискорд, Телеграм, ушуга окшогондорго кандай талаптарды койсо, ошол койгон талаптарына биз аткарып жооп беришибиз керек да. Ошондо гана туура отчет кетире билүү дагы бир өзүнчө бир чоң нерсе. Себеби отчетту туура эмес кетиргенде дагы биз аткарып атсак дагы, шарттарын аткарган ченде дагы отчетту туура эмес жөнөтсөк, биз аэродроптун катышуучусу боло албай калабыз да. Ошондуктан отчет деген нерсе дагы бул чоң бир нерсе болуп саналат. Аны дагы туура жөнөткөндү үйрөнүп билишибиз керек.
негизи ушул нерселерди билип алган адамга өтө жөнөкөй да. Бир учурда эле бир күндө 10, 15, 20, 30 аэродропко катышкан адамдар бар да биздечи. Ошол мисалы күнүнө 20 аэродроптон катышкан адамдын орто эсеп менен бир айдан кийин уже күнүнө 20 токен келип түшпөсө дагы, 20 криптовалюта күнүнө келип түшпөсө дагы, бир ай алдын 20 катышпады беле, күнүнө 20, эртеси күнү 20, наркы күнү 20, күнүнө 20дан катышкан адамдын уже бир айдан кийин результат боло баштайт да. Ошо 20сынан түшпөйт, бирок 5-6 тонун сөзсүз түшөт. Эмне үчүн түшпөйт? Себеби бунун өзүнүн жагдайлары бар. Мисалы, ал аэродроп уюштурган компания рандомный вариантта кылып коюшу мүмкүн да. Жеңүүчүлөрдү рандом түрүндө аныкташы мүмкүн. Мисалы 100 000 адам катышса, аэродроп катышуучусу болсо, ошонун 20 000-ине гана сыйлык берип, анан же болбосо 30-50 000-ине сыйлык берип, калган 50 000 адамга сыйлык бербей калышы мүмкүн да. Түшпөй калган учурда ошол 50 000 түшпөгөн, сыйлык албаган адамдардын катарында болуп калабыз. Ошол мезгилде түшпөй калат. Акыркы кездерде, акыркы учурларда ушу аэродропто рандомный программа кирип калгандан бери ушундай жагдайлар болууда. Себеби буга чейин рандомный программа кире электе аябай көп түшчү да, бат аябай аздан болсо дагы, но түшчү. Бирок рандомный киргенден кийин жана айтып кетпедимби, 50/50 болот дагы, бирок ценасы жогорку болот да. Көбүрөөк ценада түшөт. Эгерде биз ошол успешный түшкөн адамдардын катарында болсок, анда бизге бир учурда эле ошол 10, 15, 20, 100 долларга чейин түшүшү мүмкүн да. Мисалы, ошол рандомдордун ичинде мага буга чейин бир аэродроптон рандомный болуп 120 доллар түшкөн да. Себеби ал жанагындай официальный бир чоң компаниянын аэродробу болчу. Ошол жерде успешный адамдардын ичине кирип, мага ошол 120 долларлык токен түшкөн. Андан сырткары буга чейин бизге көптөгөн эле монеталар түшүп турат, какой-то бир цент, доллар менен түшөт дагы. Анан биз аларды сразу сатпайбыз да, сактап коебуз. Сактап койгон учурда алардын баасы кандайдыр бир мөөнөттөн кийин көтөрүлүшү мүмкүн да, алардын баасычы. Канчалык держательдер көп болсо, сатпай ошол монетаны кармаган адамдар көп болсо, ошончолук ал монетанын жанагы ценасы көтөрүлүшү мүмкүн бир жагынан. Экинчи жагынан бул өздөрү дагы, ал компания дагы ошондой күчтүү, артында технологиясы күчтүү, командасы күчтүү адам болсо дагы анын ценасы көтөрүлөт да. Бизге мисалы башында 1 доллар токен түшкөн болсо, ал кандайдыр мөөнөттө ошол компаниянын ийгиликтүү ишкерлердин натыйжасында ошол 10 долларга, 15 долларга көтөрүлүп бериши мүмкүн. 1 доллар кезинде эле түштү деп эле сразу сата калбаш керек да. Анан ценасы түшпөгөн монеталарды деле биз бир аз сактасак, алардын деле мөөнөтү чыгат да, листинг болгон учуру болот. Ошол учурда кадимкидей эле акчага айландырып сата аласыздар. Буга чейин түшкөн монеталардан ошол какой-то бир цент доллардан баштап эң жогорку баага саткан монета бул NFT токени болду. Азыркы курс менен эсептегенде 800 канча миң көрсөтүп атты эле Тариха? Кыргыз сомго 860 канча кече эле скриншот жөнөттүм. Кече жанагы историяга чыгаргам. Ошо эң кымбат монетаны ошо 800 миңге сата алдык да. Эң көп акча тапканыбыз, баягы колго кармап акчасын чыгарып алганыбыз ошо 800 миңдик токен болду. Эми бул деле баягы канча жылдык эмгектин акыбети десек да болот. Мен ошол убакта
2022 могу ноябрда саттым. Ноябрда сатып, ал убакта 500 канча миң болду. Себеби биткоинге алмаштырган болчумун. Акча керек болуп, биткоинди сактабай сатып бергенге туура келди. Ошондо 500 канча миңге анда деле бир жакшы баага сата алдым да. Анан кийин азыр көбүңүздөрдө суроо болушу мүмкүн. Угулбай калды. Баарыңыздарда суроо болушу мүмкүн. Бул airdropдор эмне үчүн берилет, эмнеге бекер, тиги берип аткан адамдарга эмне пайда деген суроолор жаралышы мүмкүн. Эми ошого да жооп берип кетели. Бербос. Ооба, эмне үчүн берет бизге? Себеби мисалга ала турган болсок, Binance биржасын баарыңыздар эле билесиздер, ошол Binance биржага жаңы токенди киргизиш үчүн, листинг кылыш үчүн, мисалы продажага чыгарыш үчүнчү, кандайдыр бир количестводагы адамдар ошол монетанын держатели болуш керек да. Ошол таратып аткан жок, листинг боло турган монетанын держательдери болуш керек. Мисалы, ошол держательдерди кандай кылып эме кылышат? Мисалы, алар раздача airdrop аркылуу таратат да, бекер таратат дагы, бекер кармаган адам уже держатель болуп саналат да. Ошол адамдар канчалык кармап турса, өздөрүнүн шарттары бар да. Мисалы, Binance'га чыгарыш үчүн мынанча адам кармаш керек деген талаптар болсо, ошолор раздача аркылуу таратып берет дагы. Ошончо адам кармап тургандар болуп калат дагы. Анан кийин оңой биржага листинг кыла алышат да, биржага чыга алышат ал монеталарчы. Ошондуктан дагы раздача кылып таратат. Эң биринчи максаттары булардын. Биринчи максаты реклама кылуу максатында. Мисалы үчүн жаңы чыгып аткан токенди реклама кылыш керек болот да. Ал токенди максимально реклама кылыш үчүн ошо бекер жолун колдонушат. Бекерди баарыбыз эле жакшы көрөбүз да. Анан бекер берип атыптыр дегенде уже баягы блогерлер бардыгы баягы максимально иштеп башташат, ошо бекер токенди алып калыш үчүнчү. Себеби бул им airdropдор менен иштеп келген адамдар бул жактан бир канчалаган акчаларды таап, уже даамын татып көнүп калышкан да. Көнүп даамын татып калган адамдар дароо эле түшүнөт. Буну биз бекер берип атканда алып коюшубуз керек депчи. Себеби баягы биз дагы даамын татып көргөн адам катары бекер бир канча эмес, бир көп жолу биз ошол бекер токендерди алып сатып даамын татып көргөн адамдардын катарындабыз да. Биздин Telegram каналдардын башкы беттерин биз биринчи баягы биз жөнүндө изилдеп, ушуларды чындап эле алып жүрүшкөнбү деп изилдегендер болсо, биздин ошо Telegram каналдын үстүнкү эң биринчи чыгарып, эң биринчи баягы реклама кылып баштаган убактарыбызды карап көрсөңүздөр болот. Ошол убакта биз жанагы airdropдор менен көп аябай занимать этет болчубуз. Аябай жана кылып, анан эң көп ошол акча тапкандарыбыз көбүнчө Safipal кошелегу, Yobit биржасынан бир аябай жакшы акчаларды тапкан учурларыбыз болгон. Бардыгы бекер болгон. Себеби биз ошонун шарттарын аткарганбыз. Мисалы үчүн, Yobit биржасы токен таратканда бизге мындай деп айткан: ботту жандырасыңар дагы 2 фаны улап коесуңар деген. Ошо 2 фаны улап койгонубуз үчүн биз сомго 12 миң сомдон 12 миңге саткан учурубуз болгон. Азыр дагы мен ошо Yobit'тен биткоин түрүндө акчасын сактап жүрөм. Ошол airdropдон алган акчамычы.
себеби баягы биткоин көтөрүлөт деп азыр сатып жиберсем, биткоинге алмаштырган болчумун, ошого сатып жиберсем арзанга сатам, андан көрө туруп турсун деп азыркы убакка чейин сактап келе жатам. Андан кийин жана сол деген монетаны билебиз. Сол монетасы дагы бир чыкканына 2,5 жылдын жанагысы болду, жүзү болду. Ошо сол монетасы дагы башында бекер таратылган. Мен ошондо дагы бир биржа аркылуу алгам. Bit Global деген биржа аркылуу. Туура айтып атамбы атын? Ушундай биржа аркылуу алгам. Аны былтыр сол монетасы, былтыр эмес, былтыр 1,5 жыл мурун аябай көтөрүлдү сол монетасы. Ошол убакта ал монетамды дагы бир 13.000, 14.000ге саткан учурум болду. Андан тышкары жанагы монетаны, Change деген монетаны биз аябай Миражи дагы, мен дагы YouTube'га бекер эле реклама кылганбыз, аны алып койгула деп. Ошол монетаны дагы листинг болуп, аны мен ошолордун акчаларын азыркыга чейин кайсы биржага чыкса ошол биржада сатып, ошол биржада сактап отурам азыр. Себеби сатып ошол биржада сактап отурам, себеби ошол биржаларда дагы ар кандай айырдроптор болуп калат. Ошондо акча киргизип отурбайын, ошол айырдропторго даяр болоюн деп, ичинде ошол доллар менен, биткоин менен баягы ишеничтүү ушул монеталар менен сактап келүүбүз. Анан азыр баягы жөн эле сөз болуп калбасын, мен экранын жандырып, мен ошо 800 канча миңге саткан токеним, NFT дегенди кандай болот, NFTлар, аны кандай кылып сатып, кандай кылып чыгарып алгам, ошону мен сиздерге азыр экранын жандырып көрсөтүп берейин. Менин экраным көрүнүп атабы? Көрүнүп атат. Ооба, мен Trust Wallet деген, биз эмне үчүн Trust Wallet'ти колдонобуз бардык жерде? Себеби Trust Wallet бул холодный кошелек, ошо айырдроптор үчүн ошо холодный кошелектор керек. Анан азыр сиздерге көрсөтүп кетейин NFT-ны. Мен NFT деген ушундай көрүнүп атат сиздерге. Ушул сүрөттөр NFT деген, сүрөт түрүндө, картина түрүндө сакталгандар, булар NFT деп аталат. Сакталган илгерки убакытта сүрөтчүлөр өздөрүнүн картиналарын баягы көргөзмө кылып, ушундай кылып баягы жарыя кылса, азыркы убакта современный жолу ушу NFT аркылуу, жанагы NFT аркылуу өздөрүнүн сүрөттөрүн сатууда азыркы убакта. Эми мен ошо чыгарып алганымды көрсөтүп берейин сиздерге. Мен биткоин түрүндө чыгарып кеткем. Мынакей мен кыймылдатып атам, бул эч кандай скриншот эмес. Кадимкидей кыймылдатып мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мен биткоин түрүндө саткан болчумун. Азыр мынакей. Мынакей. 0,3 биткоин. 846 миң. 08/2022 жылы. 08 ноябрдын 8 болчу. Сатып эле анан кийин группаларга жөнөткөм. Өзүм дагы күтпөгөн жагдай болуп калган. Күтпөгөн жагдай болуп ушуну сатып жөнөткөм. 0,3 биткоин, мынакей көрүп атасыздар, түйүндө канча сом экени жазылып турат. 846 миң. 846 миң деп жазылып турат. Буну азыркы курс менен көрсөтүп атат, бирок буну Google'га да кирип өзүбүз дагы эсептесек болот. Мисалы үчүн биткоин сом деп эсептесек болот. Биткоин сом деп эсептеп, аны азыр ушул жактан көрөбүз. Бул жактан дагы 0,3 800 175 43 175 43. 847 миң. Бул биткоин түрүндө чыгарган себеби, биткоин любой биржада сатылат, любой биржада бар. Биткоиндин тарыхы жөнүндө, биткоин деген эмне жөнүндө билгендер барбы? Азыр мен жөн эле сүйлөп аткан жокмунбу? Биткоин деген эмне, сиздер билесиздерби? Ооба, билебиз.
Сиз билесиз, дагы ким билет, ким билбейт? Билген адамдар көп эле отурушат менимче. Билген жаңылар дагы болуш керек. Аларга кыскача айтып кете бер, түшүндүрүп. Бул биткоин деген ошол криптовалюта деген түшүнүк негизи башында криптовалюталардын башындагы биз деле баягы адам атадан таралганбыз деп баягы айтылып келет го, ошол сыяктуу эле бул деле ошо криптовалютанын башында биринчилерден болуп жаралган токен десек болот, биткоин. Биткоин азыркы убакта 21 миллион болсо, биткоиндин жалпы количествосу андан ашыкча көбөйүшү мүмкүн эмес. Ошондуктан биткоин азыр аябай баягы майнтетилип уже 21 миллионго жеткенден кийин токтойт. Ошондо максимально мындан дагы ценасы көтөрүлүшү мүмкүн. Себеби азыр мыяктан эсептеп көрсөтүп берейин. Бир биткоиндин ценасы азыркы убакта 2 миллион 667 миң сом. Бир биткоин ценасы. Ушул биткоин убагында 2009 жылдары 2009, 2010, 2011, 2012 жылдары $1 жетпеген болгон баасы. Ошол убакта көбүнө сунуштап алып койгула, биткоин келечекте бунун ценасы өсөт, ушундай 2 миллион болот десе, көп адам ишенишкен эмес, эч кандай ишенишпей, бул кандай эле бул биткоин деген колго кармабаса, же болбосо буну бир электрондук эле коддор менен түзүлгөн нерсе болсо, буну кантип эле 2 миллионго сата аласың деп ошол убакта баягы жомок болгон да адамдар үчүнчү. Бирок азыркы убакта ошол убакта ишенбегендер өкүнүп отурат. Мен өзүм деле ошол 2012 жылы окууну бүткөн экенмин. Ошол убакта эмне үчүн мен ушу биткоин менен ушуга биткоинди түшүнгөн эмес экен. Ошол убакта азыркыдай түшүнгөнүмдө балким менде дагы бир 10-20 биткоин болот беле деген азыр менде өкүнүү бар да. Эми азыр деле кеч эмес. Ушул биткоиндин убагында ошондой болгон. Эми биткоинден кийинки эфирум. Эфирумду дагы кадимкидей эле Google'га жазсаңыздар болот. Эфирум деп жазып, аны курсун сом менен эсептесеңиздер болот. Мисалы үчүн эфирум сом деп жазып алып эсептесеңиздер болот. Кадимки сом деп. Азыркы убакта бир эфирумдун ценасы мынакей 164 миң сом болот. Ушул эфирум монетасы 2014 жылы жаралып, ошол убакта айдроппор болуп бардыгына 1000 эфирумдан таратып берген 2014. Эми эгерде ошол 2014 ушундай айдропторго катышып алып койгонуңузда, сиз азыр канча болуп кетти? Миллиардер болмоксуз. Вообще мына 100 канча болуп кетти? Миллиондон да көп болуп кетти. 1000 эфирум. Азыркы убакта бир эфирумдун ценасы 164 миң сом болуп атса, ошол убакта 1000 эфирумду бекер берген. Кадимки ушу айдроптор өзүнүн шарттарын аткарып бекер берген. Ушундай учурларды убагында кармап калган. Ал учурда арзан болгон да ценасы. Ал учурда арзан болгон. Балким ошол убакта алып жанагы трансвалетке коюп койгондо азыркы убакта ушундай акчага сатмак да. Коюп койгондо. Ошон үчүн айдропторго да түшүп алып сактай бериш керек да. Ооба. Себеби эмне үчүн айдропторго азыртан катышып бекер монеталарды алып коюшубуз керек. Мен азыр мисал катары ошол 2014 жылы берилген эфирди көрсөтүп берип атам. Азыркы убакта ценасы бул дагы түшүп кеткени, азыркы убакта түшүп атат бунун ценасы. Бул эфирдин ценасы $4,5 миң чейин чыкты. Бир эфирдин ценасы. Ошого чыгып кайра түштү. Бул криптовалютада өзүңүздөр билгендей цена бир калыпта турбайт. Түшүп, өсүп турат. Ушул негизи баягы инвесторлор ушу түшүп, өсүп турган убагынан пайдаланып иштешет. Түшкөндө алып коюп, кымбаттаганда сатып. Бизде мынандай инвестор эмеспиз да, биз андай кылып иштегенге.
көбүбүз үйдө отурган аялдарбыз, үйдө отуруп декретте отургандарбыз. Ошондуктан сиздер ошо бекер монета алуудан баштасаңыздар болот да. Бекер монета, балким биз азыркы алып аткан токендерибиз, азыркы алып аткан NFT'ларыбыз келечекте ушу эфирумдай сонун результат, биткоиндай эфирумдай сонун результат көрсөтүшү мүмкүн. Бул бир эле бул эки эле гана мисалды мен силерге азыр көрсөтүп бердим. Мындай airdrop'тор толтура бизге берилген, таратылган. Өзүбүз түшүнбөгөндүктөн биз 2 миллионго, азыркы убакта 2 миллионго сата турган монетаны ошол убакта түшүнбөстөн ушу Trustwallet'тин өзүнүн монетасын биз 200 сомго сатып жиберген учурубуз болгон. Мына ошону сатып жиберип, кийин түшүнгөндөн кийин азыркы убакта ошондо эмнеге ушундай кылдык экен, кичине карап көрбөйбүзбү, башыбызды иштетип көрбөйбүзбү деп азыркы убакта өкүнөбүз. Ошол убакта хотя бы жүзүн калтырып койбойбузбу, баардыгын сатып бербей депчи. Ошол негизи ушундай бекер токендерди алуу жолдору бар. Азыркы убактарда дагы жаңы токендер жаралып, ал токендерди бекер таратышат. Бардыгын жакшылыктан үмүт үзбөй, чыныгы ишеним менен каттала берсеңиздер, мага окшоп 800 канча миңге бир эле токенди сатып, ошонун акчасын дамын татып калышыңыздар толук мүмкүн. Себеби аракет кылган адамга Кудайым берет. Ишенип эле аракет кыла бериш керек, себеби бул чындык. Бул жактан чын эле акча табышып, канчалаган баягы акча табышып аткандар именно ушул менен гана баягы алектенишип, ушул менен гана иштеп жүргөн биздин көп адамдар бар. Мисалы үчүн Кыргызстардан биз дайыма алектенип келген, мисалы үчүн Миражи да мен дагы дайыма airdropторго катышып азыр дагы алып, ошол токендерди өзүбүздүн портфелибизге келечек үчүн деп сактап, келечекте балким бир эле токен биздин баягы жашообузду 180 градуска өзгөртүп бериши мүмкүн деп сактап, кээ биринде жакшы цена болуп калса сатып, ошентип азыркы убакта баягы алектенип келебиз. Биз Кыргызстардан, биз Миражи, мен дайыма алектенип келген дагы Нургүл деген эжебиз бар. Именно только ушул жана менен airdropтор менен иштеген. Биз билгендерден ушулар эле. Сонун кыздар, эми ошону кантип алабыз, ошону көрсөтүп койсоңуздарбы, көрөлүк, үйрөнөлүк. Рахмат, жакшы маалыматтарды айтты Дариха. Менимче түшүнүк алдыңыздар деп ойлойм. Азыркы учурда бизде ушул airdrop платформасы бар, атайын түзүп чыкканбыз. Ал жака кошулган адамдарга өзүнчө мындай бир жабык телеграм канал, ал жака кошулган адамдарга мындай сабактар үйрөтүлүп турат. Анан кийин күнүнө ушул airdropтор күнүнө жөнөтүлүп турат да. Ошол жөнөтүлгөн airdropторго катышсаңыздар болот. Себеби бул бир жерден мындай бир сайты же бир airdrop тараткан эле бир нерсеси жок да. Биз ар кандай сайттардан, ар кандай жерлерден издеп, түшүндүрүп, анан кийин сиздерге жөнөтөбүз ал жака платформага. Күнүнө airdropтор жөнөтүлүп турат, анан жумасына бир жолу сабак өтүлөт. Сабакта суроо жооп кылсаңыздар болот. Андан сырткары чат бөлүмү бар. Чатта дагы жазсаңыздар бош убакта жооп берет кыздар. Ал эми ушул марафондун негизинде биз өзүбүз ушул 3 күндүк сабак өтүп берели деп жатабыз. Жанагы airdropко катышкандар үчүн 3 күнгө тема бөлүп койгонбуз. Биринчи күнү ошол биз айтып аткан Trustwallet кошелегу боюнча
Анан трансвалет кошелегинин ичинде дагы биз керектүү адрестерди туура алышыбыз керек да. Туура эмес адрес жөнөтсөк дагы келип түшпөй калат airdrop аткарган мененчи. Туура адрести кантип алабыз? Анан бул криптовалюта чөйрөсүндө сеть деген нерсе бар да. Өзүнүн сеттери болот ар бир монетанынчы. Ошол сеттерди кандай айырмалайбыз? Кандай сет болуп саналат, ошолор боюнча окутуу үйрөтүлөт. Андан сырткары ошол биринчи күнү эле трансвалетке мисалы биз airdropдорго катышып атабыз, бирок түшкөн airdropдордон түшкөн монетаны трансвалетке мен түштүм деп эле жаркырап чыга калбайт да. Биз аны башка вариантта түшкөн түшпөгөнүн текшерип турсак болот. Сайт аркылуу текшеребиз, аны үйрөтөбүз сиздерге. Андан сырткары атайын бот бар. Ошол ботту подключение кылып койсоңуздар дагы ар бир түшкөн монета ошол бот аркылуу көрүнүп турат. Сенасынан бери көрүнүп турат. Бул өтө сонун бот. Ошол ботту дагы биринчи күнү үйрөтөбүз. Экинчи күндүн сабагында ошол airdropдордун шарттары менен таанышабыз. Кандай шарттар бар? Социалдык тармактардагы мисалы өзүбүздүн жанагы отчет үчүн кетирүүчү булактарыбызды туура алууну, мисалы ссылкаларды, ошолор боюнча социалдык тармактар жана отчетту туура кетирүү шарттарын кантип туура аткарыш керек, кандай шарттар бар, ошолор боюнча өтүлөт. Үчүнчү күнү болсо сиздер менен биз уже airdropдорду аткара баштайбыз. Баардыгын тууралап, баардыгын чики болуп алгандан кийин airdropко катыша баштайбыз. Ошол airdropдун ар бир түрүн тааныштырабыз, окшоштуктарын. Анан мына жеринде мындай эле айырмасы бар деп бүт баардыгын айтып көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Андан кийин ошол биз көрсөтүп берген нерсе менен сиздер дальше больше иштеп күнүнө раздачаларга катыша берсеңиздер болот. Андан тышкары биз сүйлөшүп отуруп дагы бир изилдөө, анализдөө жолунда коштук. Көп ушу изилдөөдө мага токен түштү, эми буну каяка сатам деп бизге кайрылышат, бирок биз Миража экөөбүз биз жалгызбыз. Биз баардыгыныкын сатып, аны изилдеп берген убактыбыз жок, биздин да бала чакабыз бар. Эгерде ошону үйрөнөм, изилдөө жолун үйрөнөм десеңиздер, дагы бул airdrop сиздер үчүн. Кечиресиңер кыздар, airdrop менен кран экөөлүкпү? Эки бөлөк. Бири-бирине такыр тиешеси жок. Крандан сиздер чыныгы биржага чыккан токендерди аласыздар. Airdropдон биржага чыга элек, биржага чыгууга даярданып аткан токендерди аласыздар. Миранда, Риха, саламатсыңарбы, кандайсыңар? Ошондо трансвалеттен чыгарганды да үйрөтүлөбү ушул сабакта, ушул курста? Кандайсыңар, жакшыңарбы? Жалпы жамат аман эсен барсыңарбы? Ооба, жакшы. Сүйлөп бериңиз. Койсум канже, сизби? Мен. Күнүңөр кандай? Жакшы, шүгүр. Ооба, ушул airdropко кошуп үйрөтөбүз дедик го. Чыгарганбызчы. Биз ошол изилдегенди кайсыл биржадан чыгарып алыш керек, ошол нерсени үйрөтөбүз да. Анан отито силер сом кылып чыгаргыча карап отура албайбыз. Ал нерсени только үйрөтөбүз. Ошол үйрөнгөн боюнча чыгара бересиздер. Анан баягы азыр көп күтүп атат, эми бунун ценасын канча деп айтышат депчи биз сүйлөшүп отуруп, мындай биз арзандатуу эч кандай кылган эмеспиз. Ошол баардыгын биригип, ушулар сабактарды биригип, бизден еще мындай да, бизден 3 күн сабак өтүп сиздерге түшүндүрүп, ал сабактарды сактап беребиз. Сиздер ошонун негизинде кийин катыша бересиздер. Андан тышкары да биздин airdropдун ичинде толтура сабактарыбыз бар. Аны дагы ал жерде баардыгы кандай десем, кыска болуп, баягы түшүнүктүү кыргыз тилинде тартылган. Ошолорду кошо аласыздар. Андан тышкары сиздер 1 ай бою ошол airdropко
ошол жабык группада 3 күндөн кийин эле баягы чыгып кетпей, ошол жабык группада дальше баягы 1 ай бою ар 5-чи күнү сабак өтүлүп берилет бизден тышкары. Биз сабак өткөнүбүздөн тышкары ал жакта дагы бир кыз сабак өтүп берет. Ошол жактан дагы маалымат алсаңыздар болот. Ошонун баардыгын биригип биз 399 сом деп азыркы убакта ценасын койдук. Эгерде ким катышам о жетисине чейин бир Мен жумайчы. катышам, буюрса катышам, ошо реквизит ошолорду да жөнөтүп койсоңор, которуп кире берелик буюрса. ооба, катышсаңыздар болот. 399 сомго биз эч качан сабак өтүп берген эмеспиз. Сиздер билесиздер, биз 1,5 миңден өйдө өтөбүз. Ушуну мүмкүнчүлүктү кармап калыңыздар. Ошол биз жалпы эле airdrop жөнүндө сиздерге түшүндүрүп, Ооба, ошол сабагыбыз 17-чи, 18-чи, 19-чу, 17-си биринчи күн болобу? Ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү күн болот. Кийинки мына келе жатканча. Ошолго чейин гана ушул 399 сом менен катышсаңыздар болот. Андан кийин уже сабак башталгандан кийин баасы 500 сом болот. Сонун Мираже, Дарига, рахмат, катышабыз буюрса реквизитиңер жөнөтүп койгула. Сонун баа коюп турсаңар, катышабыз буюрса. Мен түшүнбөй калдым. Эмне сабакка катыш керек? Канча сом менен канчасынан канчасына чейин айтып коесуз, пожалуйста. 17-синен баштап деп атат го. 399 сомдон деп атат. Сиз эми кирдиңизби? Мен жаңы эле киргем да. Койсун канча airdrop боюнча биздин запись уже сакталып атат. Эгер сизге кызык болсо, ошо записти кайталап көрүңүз. Airdrop боюнча 1 айлык сабак, 3 күн 17, 18, 19 күндөрү биз детальный сабак өтүп түшүндүрүп беребиз. Андан кийин жумасына бир жолу сабак болот. Күнүнө airdroптор жөнөтүлүп турат да. Airdroптун маанилүүлүгү боюнча уже айтып бердик, аны эфирден көрүңүз, Ошол сабакты 17-сине чейин сиздерге өтө арзан баада 399 сомдон продажаны ачып атабыз азырчы. Келиңиздер, эми суроолор болсо бериңиздер, кайсыл жерден түшүнбөй калдыңыздар же мындай биз айтпаган интересный суроолор барбы сиздерде, ошол боюнча талкуулайлы. Сиз анан бир айлык дегендер ошомойдонбу? Бирден сүйлөйлү, келиңиздер. Мына Динара деген эже сүйлөй бериңиз. Бул жерде негизи airdroptor трасвалетке чыгат деп атасыңар го. Кээ бирлер мисалы трасвалет жөнүндө деле маалыматы жок да, мисалы менин маалыматым жок. Кошелок жөнүндө дагы маалымат берип анан баштайсыңар да, нөлдөн баштап. Сабактын темаларын сиздерге түшүндүрүп чыктык го. Биринчи күнү трасвалет жөнүндө сабак болот деп. Мен деле баягы эжеге окшоп эми кирген болчумун, сабактын ортосунда кирип түшүнбөй калдым да. Ооба, трасвалет буга керектүү нерселердин баардыгы окутулат. Даже анализди да коштук биз. Мурун анализди бизден 399 сомго эч ким үйрөнө алган эмес. Мира, Дарига, бул өтүлгөн сабактар сохранить этилеби? Канча убакытка чейин? Сохранить этилет, 1 ай сохранить этилет. Себеби 1 айдан кийин деле өтүлгөн сабактарды көрсөңүздөр болот, бирок airdropко 399 менен 1 ай гана катыша аласыздар. Андан кийин катышам, дальше мен airdropто только airdropто алып кетем десеңиздер, айына 200, чексиз түрүндө 1000 сомго катыша аласыздар. Сабактар сакталат. Чексиз үйрөнөм дегендер азыр 1000 сомдон которсо болобу ошондо? 1 ай болбой эле чексиз үйрөнүп кете берет башынан баштап. Калам десеңиз 390 Неме Дарига айтат? Мира, сен айтып Бизде мындай тарифтер бар. Неме, кандай суроо болду? Мен бул жакта киши келип калды.
Негизи чексиз үйрөнөм дегендер 399 эмес 1000 болобу. Чексиз тарифтер дагы бар. Сүйлөбөй Зариха. Чексиз тарифи бул 399 сомго сиз буну төлөм кылып, биринчи биз кандай кылып сабак өтөбүз, ал сизге керектүү нерсе, ошону сынап көрүңүздөр. Андан кийин 1000 сом төлөп, чексиз түрүндө ал жерде калып кетсеңиздер болот. Биз канча убакыт airdrop ошол группа болсо, ошончо убакыт сиздер ошол жерде чексиз түрүндө калып, дальше катышып кете бересиздер. Бирок биринчи төлөм 399 сом төлөшүңүздөр керек азыр. Дароо 1000 сом төлөп коеюн дейт Миража. Чексиз түрүндө каламан. Чексиз тарифке да. Андай катышса деле болот го. Эгер сизде ошондой каалоо болуп атса, дароо эле чексиз тарифке киргиңиз келип атса, ошондой баада эле кирсеңиз болот. Мен сураганым азыр 399 менен эми көпчүлүк адам катышат. Көпчүлүктүн арасында эми 1% маалымат алгандан көрө чексизге кирсең кичине азыраак адам болуп толугураак үйрөнүп кетесиңби деген ой менен. Жок, көп катышабы, аз катышабы баарыңыздарга бирдей билим берилет, баарыңыздарга көңүл бурулат. Көңүл бурулат, бирок кылганда кыйлабактың аракет экен да, мына көпчүлүк болгонубуздачы. Эмне кылганда? Көпчүлүк болгонубузда азыр бирөөбүз сүйлөсөк, ой бөлүнүп Тилекке каршы бул airdrop'та андай жанагындай неме кылганга мүмкүнчүлүк жок. Биз өзүбүз ушундай детально окутуп жана сабактар көрсөтүп беребиз, бирок ар бириңиздердин экраныңыздарды жандыра албайбыз ал жерде. Андай системасы жок. Ошол жагын сурайм. Кандай көрсөтүп берсек, ошого таянып иштесеңиздер болот. Себеби бизде болот аткан нерсе сиздерде да болот да. Болбой койбойт. Ошондо толук маалымат бергенге аракет кылат экенсиңер да, көпчүлүк болсо деле, Ооба, көпчүлүкпү, азчылыкпы, баардыгы ошол 3 күнгө бөлүп койдук. Ошол боюнча, программа боюнча өтүлөт сабактар. Өтүлөт и сакталат да. Кийин дагы көргөнгө жакшы да. Кайсы убакта болбосун закрепленныйда турат. Кирип алып эле көрө бересиздер. Ооба, түшүнбөгөн Мындай баалуу сабактар сакталбайт го негизи. Сакталбай эле атайын өчүрүп же бир мөөнөт эле берип коет го. 10 күн, 15 күн сакталат деп элечи. 1 күн сакталат деп. Мен көргөндөрдөнчү. Чат бар. Чексиз калат да. Ооба. Чат дагы бар. Түшүнбөгөн суроолор үчүн чатка жазып, кайрылып, ал жактан да жооп алсаңыздар болот. Жакшы. 17-сине чейин төлөсөк болобу? Угулбады. Бүгүн төлөшүбүз керекпи? Бүгүн төлөсөңүздөр болот, эртең төлөсөңүздөр болот. Баары бүгүн төлөгөндөр деле, эртең төлөгөндөр деле сразу эле кошуласыздар. Бул жерде эч кандай бир датасы жок да. Мынанчасына чейин анан дальше деген нерсе жок. Ким качан төлөм аткарса сразу эле кошулат ал жакачы. Негизи 17-сине чейин төлөп бүтүш керек, 17-си башталат. 17-сине чейин 399 менен төлөп кирсеңиздер болот. Азыр кирсеңиздер деле болот. Эртең кирсеңиздер деле болот. Айтып атпаймынбы, ким төлөм кылса сразу эле кирип кетет ал жакачы. Реквизит каяктан алабыз? Реквизитти ушул азыркы болуп жаткан жерге жөнөтүп койдум. Группагачы. Telegram группада отурабыз го азыр. Ошол жерге жөнөтүп койдум. Телефон аркылуу акча табуу деген жергечи. Ошо airdrop деген тема ачып ошол жерге жайгаштырабыз буюрса. Көрүнүп атса керек азыр, реквизит. Ооба, көрүнүп турат. Ооба, биздин телефон номерлери дагы калтырылган. Ошол жерден чекти бизге сөз жөнөтүп коюңуздар, мага же Миражеге. Анан биз группа түзүп кошула берсеңиздер болот азырдан. Чекти WhatsApp'тан личкаңарга таштайыкпы?
Assalamu alaikum. ооба чектик бюджеттен жөнөтөсүздөр. Сүйлөй бериңиз, бирөө суроо берейин деп аткан. Ушул реквизитке саламбы? Акчаны? Ооба, жанага жөнөтүлдү. Телефондон акча табуу деген группага реквизит жөнөтүлдү. Анан биз өзүбүздүн номерлерибизди азыр таштайбыз. Ошол номерлерге кайрылып реквизит жөнөтсөңүздөр болот. Анан окуу качан башталат? Башталат. 17-сине чейин төлөм кылсаңыздар, биз өзүбүз сабак өтүп беребиз. Анализдөө дагы кошулган. Ошондо канча сом салам? 99 400 сом салсаңыз да болот, 1 сом ашыкча. Болду, анда. Анан дагы бир сурооюм бар эле. Сурооңузду бере бериң. Ал кандай программа менен иштелет? Анан канча сомго чейин акча тапса болот? Канча сомго чейин акча тапсаңыздар болот. Биз өзүбүз ошо акча таап көргөнүбүз ошо бир NFT менен 846 миңге саткам азыркы жана менен 0,3 биткоинга саткам. Мен ошончо акча тапкам ушул жактан. Ал акчаны канча күндө тапкансыз же көп убакытта? Airdrop дегенде сиздерге сабакты көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Сабакта биз түшүндүрүп бергенбиз. Башынан көрүп чыксаңыз, эгерде биз азыр кайрадан түшүндүрүп берейин десем кандай болуп калат экен? Кайра кайталаганда биякта башка адамдар да бар да. Сиз кечигип кирдиңизби сабакка? Бул сабакка кечигип кирдиңизби? Ооба, эми кирдим эле. Анда биз азыр сабакты сактап, запись жөнөтөбүз. Ошону көрүңүз, себеби башынан баштап маалымат берилди да, эми кайра башынан берсек туура эмес болуп калат го. Болуптур эле. Азыр бул 400 сом жалаң айырып сабак болот, без вложениялер кошулбайт. Жок, без вложения кошулбайт.